Касамда өзү Куранга ант ичилбейт деле. Негизи ант Алланын атына ичилет. Пайгамбарыбыздын атына ичилбейт, Кабага, мечитке нан, түн, күн дегенге ичилбейт. Бирок уламалар Куран себеп Алланын сыпаты болгондон сыпаты деп, Алланын каламы болгондон кийин Куранга ант десе дагы мисалы өтөт, бирок ошо деле кичине адепсизирээк Аллага деп. Куран кармасаңыз мени ант. Бирок ошо күйөөсүнө дагы айтар сөзүбүз, кичине адам ишенип да коюш керек да. Анан кечиримдүү дагы болуш керек. Мисалы мейли, биринчиден бул кур жала деп атат, кыямат күнү кантип жооп бересиң? Экинчиден мейли ошол чындап эле уурдаган болсо деле, ошону кайра эле эстеп, сен уурдаган адамдан ката кетпей койбойт да. Жашоо тиричилик болсо, 60ка чыккан эне болсо, бала чакалары болсо, аны кайра уруп эле кыямат күнү жооп берет бунун ар биринесине. Жакшы эмес бул. Пайгамбарыбыз бизге мындай жолду үйрөткөн эмес. Устаз, мен врачка көрүнүп жаткан, эко кылдырайын деп, укол дарыларды алып лечениянын жарымына жеткенде баргым келбей калды. Анан барбай койгонум пайда болсо, жакшы түш көрөйүн. Аллахым өзүң туура жол көрсөт деп истихара намаз окусам, иттерди, эски бактарды, чачылып мусору менен күлү аралаш турган очокторду, аялдарды түш көрдүм. Ошондо барбай койсом зыян болобу мага? Болот. Булардын баары жамандыктын белгилери да. Ошон үчүн барбай эле коюш керек. Бардыгы Алла Тааладан. Умрага махрамы жок барса болобу? Умрадан келгенден кийин умра той өткөрүш милдеттүүбү? Жок, умрага тургандар бул дагы сапар. Ол умра бизге мына жерде бир 100 километрдин аралыгындагы жер эмес. Сөзсүз махрам болуш керек. Биздин өзгөчө Ханафи мазхабта ажылыкка, умрага, жалпы эле 3 күндүк сапардан ары аны алымдар акыркы жолундагы муфтияттын фатвасында 120 километр деп берилип атат. Ошодон узакка махрамсыз сапар кылган жакшы эмес аялдарга. Махрам менен сапар кылыш керек. Тем более умра менен ажылык ибадат бул. Умрадан келгенден кийин умра той өткөрүш милдеттүү эмес. Умра той деген жок өзү. Эл жөнүнө чыгарып ал деп умрага барып келип, ана бул жака эсерат жок, андай жок. Ана кээ бирлер ошону дагы барып келгенге акчам жетет дейт. Бирок умра тойго акчам жетпей атат, ошон үчүн барбай эле коеюн. Үчүн кээ бирлер ажы тойго, кээ ушундай да болот экен. Ажыга канча акча кетсе, келгенден кийин ошончо акча ошого жетип жетер. Ажылык той өткөрүш керек экен. Болбосо элдер жемелеп, ар кандай кылып намызына тийип, туура эмес. Ол ажылык фарызын аткарып келсе, болду. Сен эч кандай той сага бир нан бере турганда эч кандай милдеттүү эмес ал. Наоборот, ал келгенден кийин дуасын ал, патасын ал. Акыркы наныңы, сары майыңды алып барып бер кайра. Алып неме кылбай. Мынаны өзүнчө эле жок нерсени биз мойнубузга көп нерсени алып алганбызда ошончо кыйналып атабыз. Динибиз жеңил, дин юсур. Эч кандай умра той жок тугандар. Сурап коеюн дедим эле. Рахмат. Раматылык устаз Чубак ажы муфтиликтен кетип жатканда коргоп сүйлөбөй койбоду максат ажы деп койдум эле. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мени кечирип коесузбу. Субханалла. Макул. Алла Таала баарыбыздын күнөөбүздү кечирсин. Ал эми сиздин да оюңуз болсо керек эми чындап келгенде. Бирок Кудайга шүгүр, дин алымдары, пайгамбарлардын мурасхорлору буну колдоо ар бир аалымдын мойнунда милдет болот. Себеп деген эгерде дүйнө ахиретке жүрөгүндө иманы болсо, ал сөзсүз тили менен, колу менен, дуасы менен ал колдойт. Кээ бир учурларда сизге көрүнүшү мүмкүн, кээ бир учурда көрүнбөшү мүмкүн, кээ бир учурда эмес, көбүнчө көрүнбөшү мүмкүн. Себеп аалымдар көрсөткөндү деле жакшы көрө бербейт, өз ихласы менен кылгандар. Ошон үчүн кээде биз көрбөй калсак, ошо жок дегендин мааниси эмес да. Мен суроом мындай. Мен досумдун телефонуна айтпай эле эдница салып койгон күндөр болгон. Анан ал досум интернеттен ар кандай уяттуу видео же сүрөттөрдү кокусунан көрүп калса, мага да күнөө жазылабы? Ал досуңу акырын дават кылып айт да, сен эми ниет кылгансың мындай жакшы бир айтпай эле ихлас менен ошо сооп болсун деп досуңа эдница салгансың.
Досуң болсо ошону уяттуу видеолор, сүрөттөрдү тияк бияктары менен заниматься эткен болсо, аны токтот анда, болду. Ага чейинкиси сага күнөө жазылбайт. Бирок эми мынаны билип туруп дагы сала берсең, анда шериктеш болосуң анда. Анда күнөөгө шериктеш болосуң точно. Кур'ан тафсир китебин боюнча жазылган номер өчүк болуп атат. Өчүк болуп жатат. Кайсыл жактан алсак болот? Эмеден болуш керек? Мына Московский Гоголя деген мечит бар, центральный мечит бар. Кудай рахматы, муфти Кимсамай ажының атынан мечит. Московский Гоголь көчөсүндө. Ошол жерде дүкөндөрдө анан дордойдо сатылат го дейм. Эми чын айтсамчы, мен ошол дүкөндөргө барып өзүм китебимди эле көрбөпмүн мен. Сатылып атабы же жокпу? Эми башка бирөөлөр заниматься этет да, мен булар менен эме кылбайм. Бирок айтат да, ошолордон сурап коем, мен каякта эл сурап атат, анча мынчалар алам деп атат. Десе ошолор ушинтип айтат да, ошо эки жерде айтат, мен деле ошо эки жерде эле айтып коем. Анан буюрса иншалла болуш керек ошо эки жерде. Шеф христиан, атасы өлүптүр. Похоронуга чакырыптыр. Барсак болобу? Шеф христиан, атасы өлүптүр, похоронуга чакырыптыр. Барсак болобу? Болот. Болот туугандар, барып. Адамгерчиликти көрсөтүп коюш керек. Мусулман адам боорукер адам экенин көрсөтүп, там бердиртип коюңуз да. Жөн эле бул ташбоор, мындай райымсыз, андай эмес биздин динибиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу жаназа өтүп баратканда ордунан турду да. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, бул жөөттүн жаназасы" деди. Капырдын жаназасы деди. Пайгамбарыбыз не деп жооп берди айтайынбы? Адам эмес бекен деди. Не деди? Адам эмес бекен. Ошон үчүн туугандар, жаназа өтүп баратканда кээде адамдар машинелерин аяка бияка айдап, өлүп баратсаң да киши турсаң, жаназаны сыйлап кой, өтүп кетсин. Ал өлүп кетип атат. Бизде Ханафи мазхабы өзгөчө туугандар, жаназанын аркасынан басыш керек. Алдына тияктуу нерсе кылбай. Анан кийин ошо өлүктү ошо сыйлап караңыз, пайгамбарыбыз тирүү эмес. Өлүк адам болгондо дагы жөөт, капыр адамдын ошо өтүп бараткан, өлүк өтүп баратса сыйлап коюп аткан. Динибиз сыйдын дини туугандар. Ошон үчүн иншалла мындай учурларда эчтеке эмес, барып туруп көңүл айтып, көп кайгырбаңыз, барды Кудайдын буйругу менен деп иншалла ошол жерде мусулмандык, мындайча айтканда боорукерликти көрсөтүп коюңуз. Ажап эмес, ушул ислам дининин эшиги ага ачылганга себеп болуп калышы. Сиздин кылган кызматыңыз, сиздин көрсөткөн боорукерлигиңиз исламдын эшигин ачканга себепчи болот турган. Сиздин жакшы мүнөзүңүз ошо капырларга исламдын эшигин ачканга себеп болот. Себеп дегенде мына 5 фарыз бар го. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расул жүрөктө. Намаз мечиттин ичинде, орозо иште. Зекет только мусулмандарга, ажыга мусулман эмес кирсе болбойт. Мусулман эмес, биздин эмнебизди көрөт анда? Эчтесебизди көрө албайт экен да. İslam'da bir tanışayım dese, İslam'da bileyim dese, İslam'a kızıgayım dese, namazlı meçitin içindeyken, orozon senin içindeyken, zekat tölke Müslümanların içindeyken, acılığa vancıga Müslüman emes girse bolboy degen, kaliman senin cüröğün içindeyken, nesin göröt anan? Senin kuluk münözüңdü göröt. Senin çınçıldığındı, boğrukerliğindi. Uşul İslam'dan eşiğini açkanға sebep olur. Bunu aytıp ot, mamele kuluk münöz deydi. Için inşallah barıp koyunuz. Salamu aleykum. Söykü tağını şariatta kanday? Men takpayмын. Nikede mahırda söykü dep söyleşken elek. Kүйömü albay degen, albayım degen men. Törkünüm aldırıp tağınıp jür dey beret. Kızdı olduk. Anın kulağın teştirgenge makul olbay jatam. Ыйлаганын көргүм келбейт. Төркүнүм сөйкө тактырбайм десем да алып берип коюшту. Шариат эрежелерине карайын деп сурап жатам. Боло берет кыз балага. Алтын сөйкө тагынгыла. Темир эмес, алтын. Эркекке алтын сөйкө болбойт. Шакек, сөйкө да була. Мен адашып, сөйкө дедиби?
Сөйкө тагыну шариятта кандай? Болот аялдар. Күйөөсү үчүн алхамдулилла, сөккөндө кулак дагы ауратка кирет да. Кулакты жабыш керек да. Жолук менен жапканда кулак дагы жабылат. Түшүнүп атасызбы? Аял киши. А так иншалла сөйкө бул дагы алхамдулилла кооздук. Шария уруксат берген. Анан кызыңардын кулагын ошо тешигенге азыр эгерде кийин теше албай кыйнап калат. Азыр жумшагында көптөр эмес балага. Азыркы кичинекей кезинде тешип кое турган болсо, кийин кыз балага сөйкө такканга жакшы болот да. Мен күйөөмдүн менден башкалар менен сүйлөшкөнүн көп жолу байкап да, көрүп да калдым. Ал кыздардын сүрөтүн карасам, көчө кыздарына окшогон тырнактарды, кирпиктерди койдурган миллионердин кыздарындай жүрүшөт экен. Мен де өзүмө карап эле жүрөм. Бирок кирпик улап, тырмак улап, каштарымды терип, боётпогом. Карасам күйөөмө ошондой жасалма кыздар жагат экен. Мен өзүм жолуктамын. Бирок күйөөм үчүн, күйөөм башкаларга кетпеш үчүн мен да чачымды боётсом, ошол кирпик, тырнак уламаларын уласам болобу? Кийин мага күнөө болуп калбайбы? Жооп берип коюңузчу. Мен өзүм сердце порох менен ооруйм. Төрөгөнү болбойт дешсе да, кош бойлуу болуп алдым. Дуа кылып коюңуздарчы. Машалла. Жок, мына нерсе жасалма кирпиктер, туугандар, жасалма адымдай кошмо тырмактар, алардан дарат өтпөйт. Алар болбойт. Чачты эгерде күйгүзүп боёй турган болсо да өтпөйт. Хынадан кайсы суу өтсө, ошол гусулга дагы даратка да өтөт. Аларга атандаш неме кылган болбойт. Күнөө болуп калат. Албетте мына күйөөңүзгө жакшы түшүндүрүш керек. Кудайдан корксун, арам нерселерди таштасын. Bunun kesepeti жаман. Кабырда да, ахиретте да, дүйнөдө дагы. Bunun жамандыгы бардык үй бүлөгө тиет. Ошон үчүн аларга жакшынакай айтып, bunun жолу ал менен эмес. Таквалык менен, сабырдуулук менен, учуру келгенде жакшы сөз менен, жумшак сөз менен сунуштап, ахиретти эстеп, мына нерселер менен иншалла токтойт. Анан бул айтып аткан нерсеңиздин бардыгы бул туура келбейт. Алла таалам өзү жеңил кылсын, жаратканым өзү жардам берсин.